Кемпир абадка каршы берген депутаттардын баарына коркут үркүтүүлөр болуп жатат. Сиз унчукпай отура берсеңиздер, ошол 19 депутат биз кейип баштайбыз. Биз сизди эмнеге шайладык? Бизди корбой албасаңыздар. Кстати, у меня вчера было день рождения. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, сизге чоң рахмат. Мен туулган күнүмө берген белеңизди мен эч качан унутпайм. Менин бир тууганыма иш козгойм деп коркуткан УКМК кызматкерлерин мен да унутпайм. Бирок мен 5 октябрда 2020 жылы 2 жылдан кийин парламентке келсем, ушинтип мени УКМК коркутат деп ойлогон эмесмин. Дигече депутаттар менен сүйлөшсөм, бардыгын тааныш туугандар эмес, жакындарын баарын жумуштан алыныптыр. Мен эми жакын туугандар мамлекеттик кызматта жок экен, алыскыларын да жумуштан алып атышыптыр. Эми бул мындай уят нерсе. УКМК ушуга чейин барсаңар, анан оокат бизнесиңер тартып алам десеңер, бул Бакиевдин заманында да мындай болгон эмес. Менин атамды 2005 жылы Бакиевдер атып кеткенде, ошондо бир ушундай ызычы болгон. Жайында 2 ай коркут үркүтүп текшерип чыктыңар. Анда Акылбек Усенбековичтин кабинетине чейин барган, президентке чейин жеткем. Ошондо деген кандай сөз болду эле билесизби, урматтуу төрага? Сурабалдиева деген чүйдүн элин көтөрүп деген митинг даярдап атыптыр деп. Аудиозапись бар деп. Ошол аудиозаписти бергиле десем, Акылбек Усенбековичтин кабинетине барсам, мага кол саат белек кылып, грамота берип, ошентип мындай кутулуп кетирген. Бул сентябрдын аягында бүткөн иш. Мына 2 ай өтө элек, эми УКМК кызматкерлери менин туугандарым бизнестерине келишип, коркутуп атыштыр. Ал кызды тыйынсыз калтырам деп, талаада каласың деп. Мен Кемпир абадка добушту бергенде силер эмне, даже видимость демократии не будете создавать? Я понимаю, здесь все боятся, но не до такой же степени. Мы вас для чего избрали спикером? Бардыңар табакташ болуп отуруп алып туруп, анан бизди бир-бирден ушинтип атып эле салбайсыңарбы? Бул эмне деген? 2020 жылдын 5 октябрдын түнү 6 октябрга ким каякта эмне кылып жүргөнү аны калың катмар. Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин дарегиңизге биздин депутатыбыз ушу мыйзамсыз иш аракеттер, коркутуу үркүтүүлөр болуп атат деп сөз болду. Элмира Сурабалдиева биздин депутат айтты. Андыктан мен ушул айтылган сөздөргө сиздин жооп берип коюшуңузду сурайм. Саламатсыздарбы, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу Акылбек Усенбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен азыр ушул капыл-тупул эле машинада келатып угуп калдым. Эльвира Сурабалдиева, урматтуу депутатыбыз да, Эльвира Жыгалбековна. Так, ушул биздин ГКМБнын кызматкерлери коркутуп үркүтүп, жанагы налог боюнча маселелерди көтөрүп атат деп. Бул боюнча мен бир пояснение берип коеюн, урматтуу депутаттар. Бул маселе мындай. Эльмира Жыгалбековнанын өзүнүн, бир туугандарынын карамагында Кудайберген деген базар бар. Кудайберген деген базарда 3000ден ашык контейнер бар. Так, ошол контейнерлерден булар, мен эми түшүндүрүп бергенге мажбур болуп атам. Бир нече мындай маселелерди ачканга мажбур болуп атам. Ошол контейнерлерде булар ар бир адамдан контейнерден 2000-3000ден жыйнадык деп отчет беришет. А бирок жыйнаганы, эң аз жыйнаганы 7000ден 15000ге чейин жыйнашат. Ошол жерде налогтордун баарын эсептеп чыкканда, муну ГКМ эсептеп чыкпайт. Муну биз тапшырма бербейбиз. Муну биздин налоговый инспекция эсептеп чыкканда, бүгүнкү күндө Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомдун тегерегинде налог төлөбөй коет. Так. Бул боюнча акты түзүлгөн. Жана муну булар төлөөгө милдеттүү. Бул элдин мамлекеттин акчасы. Анан депутатмын деп туруп эле бул жерден чыгып трибунан бар деп туура эмес маалыматтарды таратканды токтотуш керек. Биз эч кимге эч кандай мыйзамсыз мамиле кылбайбыз.
кылууга акыбыз дагы жок. Андан сырткары дагы бир эки урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында алдын ала айтып коеюн, эртең дагы айтып чыкпагыла. Так, кээ бирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып, уже экспертизалар чыгып атат. Жакында Ген прокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар. Араңыздарда отургандар. Ал шектелүүнү биз териштирип чыгышыбыз керек. Ал боюнча бизге керектүү адамдар өздөрүнүн арыздарын берди. Биздин милдетибиз. Эгерде ошол арыз түшсө, биз аны карабай койсок, ошондо айтса болот. Мына мен арыз жаздым, менин арызым карабай атышат депчи. Эгерде биз ошо текшерүү маалында, же болбосо иликтөө маалында ал кылмыштар такталбай турган болсо, аны дагы сот аркылуу чечим кабыл алынат. Ошондуктан, урматтуу Элмира Жыргалбековна, сиз маган эч кандай претензия коюуга мындай негиз жок. Мен сизди көргөн да эмесмин, сүйлөшкөн да эмесмин, учурашкан да эмесмин, байланышкан да эмесмин. Так, ошондуктан сизди депутат катары сыйлайбыз. Эгерде сиздин кайсыл бир деңгээлде мыйзам менен өзүңүздүн бир проблемаңыз болсо, налоговый инспекцияга барыңыз, олтуруңуздар, разберитесь, так, андан кийин гана айтсаңыз болот. Эч кандай бир адамыңызды апарып биз камаган жокпуз, же башка кылган жокпуз. Жок жерден айта берген туура эмес болот. Тем более мен атымды атаганда, значит, мен атымды атап, фамилиямды атасам эле баары ушундай болуп кетет экен деген ойдон алыс болуңуздар. Мыйзамдын чегинде гана барыңыздар. Эгерде претензияңыз болсо, дагы бир жолу айтам, налоговый инспекциянын башчысы баруу берди. Ким эле? Туруп коюңузчу. Вот налоговый инспекциянын башчысы отурат. Ушуга претензияңызды айтыңыз, налогуңузду төлөңүз. Эгерде налог төлөбөй турган болсоңор, мыйзамдын чегинде биз чараны колдонобуз. Рахмат, кечиресиз. Рахмат, 5-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу салык кызматынын жетекчиси. Микрофонду аласыздарбы? Кудайберген базарында, жайында 2,5 ай текшерүү жүрдү, туурабы? Канча салыкты доначисление болду, канчасын төлөштү? Ал менин апам. Маркум Жыргалбек Сурабалдиевдин жубайы. Мурдакы эми ана вдова сейчас. Сколько доначислили? В порядке 2 миллионов. Прошло сколько месяцев с того периода проверки? Сентября. 2 месяца. Бир ай өттү. Бир айда сизди адашты деп, сизди ГКМБ текшердиби? Жоопкерчиликке тартылдыбы бирөө? Салык кызматынан? Жок. Тартылган жок. Сиз адаштыңызбы? Же Камчы Кыдыршаевичтин бир тууган иниси биякта турат, Элвира, сен Кемпироватка каршы бербедиңби, өзүңдөн көр деген сөздү мен кандай түшүнөйүн анда? Биякта азыр иниси айтат, причем тут я деп. А причем тут мои родственники тогда? Кечөө мага мына Кудайдын куттуу күнүндө, мен туулганымда мына досу отурат жанында, кабинетине чакырып алышып, гүл берип, торт берип, туулган күнүңүз менен куттуктап деп, ошактан сураганда ма берген жооптору. Жанында отурган кишисинен мына бир тууган иниси. Бул эмне дегендик десем, эми сиз каршы бербедиңизби дейт. Анан менин тиешем жок деп ошентип жооп берет. Жок, салык кызматы биз экөөбүз түшүндүк бирибизди. Бизде, урматтуу төрага, бизде канча президент бар мамлекетибизде? Бир президент, туурабы? А у меня такое ощущение, что у нас 2 президента. Причем второй негласный президент. Каалагандай калчап, каалаганын коркутуп, каалагандай кылып атат да. Алыңар аял кишиге күнүңөр түшүп калгандай болуп, алыңар мага эле жетип калса, Камчы Кыдыршаевич, сиздин да аялыңыз бар, сиздин да кыздарыңыз бар. Мени 17 жыл мурда менин апамды Бакиевтер чырылдатып, күндүз атамды атып кеткенде жалдыратып коюшкан. Ошондо 40 күн келип мени кураткан. 17 жылдан кийин тарых кайталанып жатат. Азыр бияктан деген я тут не при делах, я тут ни при чем деп алдабаңыз. 2 ай мурда салык кызматы эмне келип кетти анда?
Азыр бир айдан кийин өчөшкөндө болуп эмне майдаланып атасыз? Кабинеттен кууп чыктыңыз. УКМКнын биякта ар бирөөсүнө мына биякта отурган депутаттар сүйлөй албай да калышты. Баары айтып атат. Кечээ бүт кыдырып чыктым каршы бергендерди. Мен де мамлекеттик кызматта иштеген туугандарым жок экен. Баарын кетирдиңиздер. Кечээ болсо кыргыздын жараны экен, аны вообще кууп салдыңар. Сизге жакпаганын баарын кууп, атып эле салбайсыздарбы? Жакпайт экен айтканыбыз. Айтышпай да калды сиз менен эч ким. Мушташып эле тиги эркек киши болуп деген тиги биякта бирөө сүйлөсө, аны да кабинеттин эртеси күнү. Это мелочность. Я настолько вас разочарована, я была совсем другого мнения. Но меня больше пугает то, что... Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен бир нерсени айтып коеюн. Жеке маселени, ушул жеке өзүңөрдүн маселеңерди ушул жерде разборка кылбасаңыздар. Давай биз негизги ишти аткарайлы. Ато ар ким чыгып алып эле өзүңөрдүн маселеңерди айта бересиңер бул жерде. Анан чоң немеге айланып кетип атат. Айтылды, делди, эми кайма айтышып бу жерде отурбайлы да, биз иштейли да, урматтуу депутаттар. Бир секунд мен айтып коеюнчу, уруксат берсеңиз. Бир секунд айтып коеюн, мага жооп берүүгө. Урматтуу Элвира Жыргалбековна, дагы бир жолу айтайын сизге. Сизди мен көргөн да жокмун, сүйлөшкөн да жокмун, уккан да жокмун, билген да жокмун, эч кандай сиз менен байланышым жок. Бул бир. Ким менен байланышыңыз болсо, ошого таарынам. Так, эч кандай мамлекетте канча президент бар экенин билбесеңиз, анда уят эмеспи сизге. Андан сырткары майдаланып мен эч нерсе кылган жерим жок. Кечеки жараныңыздын, сиздин жараныбыз деп ататкан адамдын чыгарылышын ага дагы эми сөз бересизби, бербейсизби же тартиптүүрөөк болбойсузбу? Сизди угуп турдум го. Тартиптүүрөөк болуп туруңуз, пожалуйста. Так. Анан каяктагы эле жок нерселерге менин атымды жабыштырып айта бербең да. Кечеки соттун чечимин сот чечим чыгарды. Ички иштер министрлиги расследование жүргүздү, прокуратура аны утвердить этти. Причем тут я? Еще раз говорю, ну естественно, это не я, не наше ведомство. Суд принял решение и выдворили. И что я должен? Я даже об этом не знал. Понимаете ли? Я бегаю по командировкам, работаю, уже 2 дня встречаю коллег. Я даже не знал о том, что его выдворили. Только ночью, когда домой приехал, после этого узнал. Во-вторых, вы ознакомьтесь, почему его как бы выдворили. Анан эми жөнөн айта бересиз, уят эмеспи. Сиз акылдуу адамсыз. Ал эми сиздин атаңыз боюнча атамды өлтүрүп койду дейсиз. Атаңызды өлтүрүп койсо, ал убакта мен 2005-жылы депутат элем. Атаңыз как раз атып койгондон кийин 15 мүнөттөн жанынан мен жетип барганмын. Билбесеңиз. Так, ошол жерде мына биз ошол жерде көргөнбүз ошонун бардыгын. Мени эч кандай билбейт деп айта бербеңиз. Кимдин эмне кылганын да өзүңүз жакшы билесиз.